Bismillahirrahmanirrahim. İman деп emнени айтат? İman деген Аллахтын затынан чыга турган бир нур. Адамдын Аллахнын затынан чыга турган бир нур адамдын жүрөгүнө келет. Ошол нур келгенде гана адам караңгылыктан акка чыга алат. Жарыктыкка чыга алат. Эгерде ал нур келбесе, Кудай сактасын, караңгылыктан чыга албайт. Себеби Куранда Аллах Таала мындай дейт. Адамдын биринчи эненин курсагында болгон жашоосу. Фи зулуматин салас, биз адамды 3 караңгылыктын ичинде жараттык дейт. 3 караңгылыктын ичинде. Эненин курсагы, жатын, анан машима деп баягы пленкасы, 3 караңгылыктын ичинде биз адам баласыны жаратканбыз дейт. Анан дүйнөгө келди. Дүйнөнүн аксында Алла айтат: "Зулуматун ба'духа фаука ба'д." Дүйнө ушундай караңгылык, кээ биринин үстүнө капталган караңгылык. Дүйнөнү Алла караңгы кылып жараткан. Кабыр жашоосу караңгылык. Кыямат караңгылык. Куранда келген, алардын иманына жараша нуру алдыда жүрөт деп. Иманга жараша нур берилет. Кыямат караңгылык. Аллах жараткан караңгынын эң караңгы жери бул тозок да. Караңыз, эгер иман келбесе, жүрөк Аллахты тааныбаса, караңгылыктан караңгылыкка келет. Түбөлүктүү караңгылыкка кете берет. Эч качан жашоосу жарыбайт аныкычы. Иман адамдын жүрөгүнө жарыктыкты алып келет. Бир жарык бар, имандын жарыктыгы. Бир жарык бар, күндүн жарыктыгы. Бирок күндүн жарыктыгы дагы имандын жарыктыгынын алдында алсыздык кылат. Ида шамсу кубират. Куранда Алла айтат: бир күн келет, качанда күн жарылып жок болгондо. Күндүн дагы нуру тартылат, жарылат, жок болот. Бирок Аллахтын затынан чыккан имандын нуру бизди өлгөнгө чейин сактайт. Өлүм учурда дагы биз менен бирге, кабырда дагы, кыяматта дагы, сиратта дагы, жана түбөлүктүү адамдын бейиште дагы. Бул иман Аллахтын затынан чыккан нур, бул эч качан жок болбой турган эң күчтүү. Имандын баалуулугуна караңыз. Канчалык иман баалуу нерсе. Мисалы бир адам жүрөгүндө 20 сом болсо, ага кадыр барк жок. Сактабайт деле. 10 сом болсо түшүп калса деле, лай болуп калса ийилип алгандан дагы жар бербейт. Бирок $1000 салып алсачы, $1,000,000 кармап алсачы, туурабы? Канчалык кымбат баалуу болсо, ошончолук сактагандын пикиринде болот да. Имандын баалуулугуна караңыз. Иман эмне? Иманга биз кандай пикир кылыш керекпиз? Иманды кандай биз сакташ керекпиз? Кандай иманды өстүрүш керекпиз? Иманга каршы нерсе кылбоо керекпиз? Имандын кадыр баркы кыямат болгон учурда, эми кыямат кыйын нерсе. Адам мисалы өлүм келгенде эле, кабырдагы жашоо, кыяматка чыгып, кыяматка турганда бир адамдын амал китеби алып келинет. Анын амал китеби 99 күнөө, көз жеткенге чейин күнөөлөр да. 99 сап, анын бардыгы көз жеткенге чейин жалган күнөөлөр. Жашоодо бир жакшылык кылбаган адам да. Анан адам ойлойт, мен болду, кыйрадым, жок болдум. Бир кичинекей парча берилет. Ал парчада шахадат келимеси, иман келмеси жазылган да. Анан ушуну таразага тарткан дейт. 99 күнөөнүн алдында бир парча эмне болот эле деген ой келет. Алла айтат: тарткын, бүгүн сага адилетсиздик болбойт. Анан тиги кичинекей парча иман эле да, жашоосунда иман бар, башка эчтеке жок да. Ошону койгондо, ошол бардыгын басып кетет да, субханалла. Ошончо күнөөнү басып кетет. Бул иман ошончолук күч да. Кайсы бир адам эгерде бейиштен чыга турган болсо, тозоктон эң төмөнкү даража, күнөөсүнүн себебинен тозокто жатты. Анан тозоктон чыкты. Бейиштагы даража да, эмне үчүн бейишти даражалуу кылып койгон десе, алымдар айтат: дүйнөдө Аллахты канча разы кылсаңыз, Алла да сизди ошончо разы кылат. Намазды баарыбыз бирдей окудук. Бирок ким канчалык ихлас менен Аллахты разы кылайын деди, ошого жараша бейиште Аллах дагы сизди разы кылат да. Даража кылып салган. Кээ бирлердин айтымына караганда Кур'андын аятына жараша, кээ бирлердин айтымына караганда Кур'ан дагы тамганын санына жараша Алла бейишти даражалуу кылып жаратып койгон. Ошо эң төмөнкү даражадагы, бейиштин төмөнкү даражадагы адам тозоктон чыгарылды да. Эмненин берекети менен? Имандын берекети менен. Аллахка ишенген, эч бир субханалла деп айткан эмес. Бир зикир кылган эмес, эчтеке жок жашоодо, бир жакшылык жок. Болгону иманы гана бар да. Ошол адам пайгамбар айтат, эң акыры ошол тозоктон чыгат дейт. Анан ал бейишке киргизилет. Бейишке киргенде ага бейиштен 10 эсе, бир риваятта 50 эсе
жер шарына караганда чоң жер берилет экен да. Алла. Жер элестетсеңиз, бейиштен бир така аттын такачалык орду пайгамбарыбыз айткан. Дүйнөнүн бардыгы анын каршысында тура албайт деген. Бейиш мындай топурактан эмес. Миск, зафаран, якут, жамбар, сол адамдын акылына сыйбай турган. Пайгамбарыбыз бейишти 3 сүйлөм